Так, ассаламу алейкум. Азыр биткоиндин жана Форекс базарынын графикасын анализ кылабыз. Эң биринчи алтындыкын анализ кыла кетели. Графикасы алтындын базы $3780 болуп жатат. Так, алтында өзүбүз деле көргөндөй өдөгө сразу покупка башталды. Үстүнкү жерде примерно 3790 ликвид. Ал уже жакын арада алышы мүмкүн. Азыр бул азиатский мындайча айтканда сессиянын ачылышында өзүп жатат болуш керек. Азыр көрөбүз. Нью-Йоркский сессияда уже покупка болуп атыптыр. Азиатский деп коем, алмаш болдум. Нью-Йоркский сессияда покупка болгон экен. Значит, үстүнкү ликвидти жакын арада 3790 бир жакын арада алышы мүмкүн. Бул 4 саат графика. Эгер 1 саат графика менен кирип караганда бизде бул жерде накопление бар. Нью-Йоркто жана астында ФВГ зонасы бар. Бул ФВГдан примерно проторговка болуп 50% жаап, андан кийин как раз жолбозо проторговка кылып эле как раз анан 3790 ликвидти алганга барышы мүмкүн. Бирок бул ликвид как раз Лондон менен Нью-Йорктун ликвид болуп калат экен. Как раз ошого сессиянын убагына келген ликвид болуп калат. Ачылыш болуп калат экен. Эң негизгиси бул жерде Нью-Йорк бул Лондондон ликвид ала элек экен. Значит, алуу болуптур да. Бизде азыркы самый главный жердеги эң чоң да бул жерде Лондон менен Нью-Йорктун ликвиди турат. Аны жакын арада ближайший убакытта алышы мүмкүн. Так что азыр бизде бир вариант менен караганда бул ФВГны точка покупка катары колдонсок деле болот. Бирок азыр бизде интерес, объем бардыгы бул уровеньде жатат 3747-де. Лимиткалар бар покупкага. По идее биринчи мындайча айтканда ликвидти алып туруп, андан кийин кайра ылдыңкы ликвидтерди алганга барышы мүмкүн. Как раз ылдыңкы ликвидтерде 3717 бар, андан кийин 3722 бар. Азыркы бизги дальнейший бул жерде короткий покупка кылсак болот. 1-15 мүнөттүк менен анализ кылып, 1 мүнөттүк менен покупкага аракет кылсак болот. Точка ход кирип 1 мүнөттүк менен 3790 чейин кармасак болот да, по идее. Бизде азыр жарак бул жерде бир ликвид алынганын так көрсөк болот. Бул Лондондун ликвиди. Андан кийин бизде Нью-Йорк жана Лондон эң чоң ликвидтер бул жакта. Болжол менен 3789да Нью-Йорк болсо, андан кийин эң чоң 3791де Лондондун ликвиди бар. Мунун алынышын күтүш керек биз жакын арада. Так что түшүнүктүү болду. Мен азыр бул жерден покупкага ачсак деле болот. Имбаланстан 3000 примерно болжолдоп карап көрүп, точка ходду изилдеп ачсак болот. Мен азырчыраак будан точка ходко караштыра элекмин, бирок издегенге аракет кылам. Биринчи точка ход имбаланстын 50%, андан кийинкиси покупкага примерно 3700 ушул открытие доу деп турат. Бул открытие биржанын ачылышында ошол жерден караштырып баштайм. Как раз ачылышын же ликвидациясын алыш керек, по идее. Буга продажага ачканга болбойт. Буга всегда покупкага аракет кылыш керек. Өзүбүз деле көргөндөй, мынакей. Бул жерде накопление кара өскөн. Бул жерде накопление болуп, эгер түшсө, өтө катуу түшүп кетсе, анда бизги бара турган жерибиз 3464 болуп эсептелет. Крупный покупкага өдөгө разворот. Бул бир күндүк графика. Андан кийин биздики биткоин 19843 болуп турат бул жерде. Мунун графикасы өтө ызы чуу. Азыр бизде биткоинда бул бир күндүк графика. Бир күндүк графикада өзүбүз деле көргөндөй өтө маанилүү жерге келген. Кызыл сызык менен турат, мынакей кызыл уровень кылып. Бизде эгер 18480де болжол менен айтып атам, ошол уровеньде тешип кетсе, анда биздики как раз 104 жана меники лонг шорта лонг деген зонама келип калат экен покупкага бир күндүк менен караганда. Азыр бизде бир аз өйдө көтөрүлүп, кайра ылдый түшүшү мүмкүн. Аны
4 сааттык менен так көрсөк болот. Азыр 4 саатта бул жерде мындайдан караганда имбаланс көрүнүп атат уже. Бул имбаланстын азыр 50%-ине эле жетпептир, бирок бул жерде бир аз өйдөгө көтөрүлүп, биздин бара турган жерибиз примерно 111-110 тарапка чейин барып, андан кийин кайра ылдый кетиши мүмкүнбүз. Бирок азыр бул жерде эле накопление, мындайча айтканда, бул жерде кандай накопление болсо, бул жерде деле ошондой накопление болуп кайра ылдый түшөт. Бизде всегда түшүп атканда 5 волна илиот болуш керек. Биринчи волна, бул жерде да коррекция, андан кийин как раз биздики бара турган жерибиз 106-104 зонасы болуп эсептелип калат. Мен мурунку видеодо айткандай эле, эгер биз өсүп кетсек, эң самый главный кыйын күчтүү уровень теше турган уровень мынакей көк сызык. Түшүндүрүп айта кеткен мурунку видеолордо. Анткени бул жерде азыр көп эле трейдерлердин продажага лимиткаларын как раз именно ошого проторговка кылган жерге коюп коет көбүнчөсүндө. Андан кийин бул уровень теше албай эле алардын лимиткаларын алып продажага кайра ылдыйга жөнөп баштайт лонгко. Бул 4 сааттык болду. Эми 1 сааттык менен 2 сааттыктын айырмасы жок. Азыр бизде бул жерде караганда конкретный четкий область көрүнүп атат. Мен муну азыр карай албай эле. Так. Карап коеюн мынакей. Как раз бизде четкий уровень көрүп турат. Мен кара сызык кылдым мынакей. Бара турган уровени азыркы өсүп барса, эгер биздики бара турган уровень 111дин примерно айтып атам, 111.200дөн почти 500ге чейин, 111.500ге чейин точка ход караштырсак болот. Бирок дагы бир жолу эскертип кетейин, бизде ФВГ зонасы уже 50%-ин жалпы элек. Бул жерде деле проторговка болот. Андан кийин кайра ылдыйга түшөт. Мына киногу сызык, мындайча айтканда, Доу деген ачылышы, бул эртеминки базардын ачылышы. Американский Чикагский биржа саат эртемен саат Американ саат менен 6-да ачылат, таң атканда Америкада. Андан кийин кечкиден жабылат. Азыр бул жерде бизде самый главный караганда бул жердеги Нью-Йорктун ликвиди алынган. Андан кийин Азия, Лондон алыныптыр, 2 ликвид. Көзүбүздө көрүп турабыз. Ал ликвид Лондон менен Азия менен Лондондо алганын мынакей көрсөк болот. Нью-Йорк алган экен бүгүн, азыр алган. Так что азыркы биздики кайра ликвид алды, ылдыйга жөнөшөйүк по идее. Бул менин оюм. Ылдыйда дагы тегиз мындайча айтканда ликвид алынган бул жерде дагы. Буда дагы өзүбүз деле көргөн Лондондон ликвид алынып, кайра азиатский и нью-йоркский ликвид кайра эле Лондондун ликвиди албай ылдыйга кичине жетпей, почти доллардай, 10 доллар, 20 долларга жетпей өйдөгө өсүп кеткен. Биздики бара турган зона кайра эле 108 болуп эсептелет. Эскертүү дагы, азыр биз ылдыйга түшүп келаткан боковиктебиз. Мынакей өзүбүздү көрсөтөй кетейин. Мынакей ылдыйга кеткен тренд көрүп турабыз. Мынакей биз азыр проторговка кылып, уже биз ылдыйкы уровеньге түшүп келатабыз. Мынакей ылдыйкы уровеньге уже түшүп баратабыз да. По идее биздики негизи всегда графикалык анализ менен караганда, классический кылып караганда, биздики всегда ылдыйкы уровень поддержкага тийип, анан үстүңкү сопротивление барыш керек да. Биздики менин оюмча Smart Money жагынан караганда лонг зонасынан келип эле өйдөгө кетиш керек деген ойдомун. Бул өзүмдүн жеке оюм. Точка ходко 4 сааттык менен анализ кылып, бир күндүк 4 сааттык менен почти 2 саатка чейин анализ кылып туруп, анан 1 сааттыкта точка ход ачсак болот. Азыр меники по идее бул жерде Азия, Лондондон ликвид алынган, Нью-Йорк алды бүгүн. Продажага уже киргенге точка ход издеш керек. Мен по идее биринчи, менин оюмча азыр биринчи ачып позицияны бул жерден, андан кийин экинчи жака мындайча айтканда позиция коюп койсок да болот, лимитке ачтап койсок болот. Именно кара сызык уровень, важный уровеньге аны күтсөк болот. Бирок
Унутпаш керек, 4 сааттык менен караганда азыр биз өтө мындайча айтканда күчтүү уровеньге келдик десек болот. Мынакей кызыл сызык. Анткени бул жерде мурунда 29 август 16:00 бул жерде проторговка болгон экен. Мынакей өзүбүз эле көрүп турабыз. Как раз келип 30 август болуп калат экен. Бул жерде проторговка канча күндөн бери созулганын азыр көрөлүк. Так. Бул жерде проторговка, инструменты, линии. Так. Азыр бул проторговка канча күндөн бери длительность дата деген жерден баштап, мисалы түшкөн жерден өтө куюлуп кайра өдө көтөрүлгөн жерге чейин ровно 4 күн боковикте турган экенбиз да. Бул 4 күн аябай жакшы эле, почти бир жума болуп эсептелет. Биз ошо 4 күн турган боковикти, мурунку эски тарыхта турган боковикти биз келип эле кайра эле ошол жерге келдик. Анткени бул жерде шорт позициясында эмес, лонг позициясынын лимиткалары толуп тура. Анткени алар кээ бир трейдерлер лимиткасын астына чейин чыйтайт. Мисалы бул жерден кээ бир шортко кирген трейдерлердин стоп бузу бул жерде болсо, кээ бир покупательдердин лимиткасы покупкага бул жерде болот. Бул жерде стоп бу шорттордун стоп булары бар бул жердечи. Анткени стоп лосстору тейип кетпеш үчүн ылдыйга чейин жылдырат. Всегда биткоин түшкөндө как раз ошо шорт позициясына турган стоп лоссторун алып туруп, анан өйдөгө кетиш керек. Как раз ошондо биздики алынса 106 тарап болуп калат экен да. 106дан баштап 107ге чейин точка ход караштырсак болот. Бирок меники как раз 106 экен. Мынакей как раз 106 чыгам, алып анан өйдөгө кетиш керек деген ойдомун. Азыр мен будан эч продажага катышпайм, покупкага дагы кирбейм. Точка лонгко күтөмүн точка ход. Бирок бул жерден лонгтонго деле мисалы аз суммага алып койсок болот. Андан кийин өсүп баратса сеткалап лимиттерди чыштап койсок болот. Бул 4 сааттык графика болду. Биткоиндин графикасы түшүнүктүү болду. Эми эфирдикин көрө кетелик. Эфирдики 4000, ровно 4000 болгон экен бунун базы. Примерно 4200 деп коелук. Как раз мен айткан мурунку эле видеодо айта кеткендей эле, бул үстүңкү 3890 чейин түшүп келип туруп, как раз бул жерде проторговка болгон. Проторговканын үстүнө чейин түшүп келип кайра өйдөгө отскок берип атат. Эгер биткоин түшүп кетсе, анда биздики проторговканын 50% болуп эсептелет. Аны да мурунку видеодо айтып кеткем, YouTube'да да, TikTok'та да бар. 3647 зонасы болуп калат. Примерно лонгко. Бул менин өзүмдүн оюм. Азыр биздики самый главный важный уровеньге чейин түшүп келип, 3900ге чейин келип, өйдөгө отскок берип атканын көрүп атабыз. Бирок бул жерде деле менин оюмча боковикте жүрүп, андан кийин 3000ден 600ге чейин түшүп барышы мүмкүн, если что, менин оюмча. Андан кийин өйдөгө глобальный коррекцияларга даяр деген ойдомун. Как раз бизде ошондо боковик зонасы болуп атат. Графика бир аз быгычык болуп атат. Түшүнүктүү болуш керек. Түшүнүктүү болуп атат. Азырынча 3600 главный точка ход. Муну мен лонг деп жашыл кылып коюм. Жашыл жазуу жазып койдум. Лонг менин точка ходум ошондой болуп эсептелет. Өсүп кетсе, анда өсүп кетти дегендей. Өсүп кетсек бизде бул жерде мындайча айтканда бул жерде чоң имбаланс бар экен, бирок всегда если тренд өйдөгө өзү алса, анда муну оңой эле тешип кетет деген ойдо болсок болот. Анткени бул жерде деле как раз проторговка зонасы бар экен. Муну смело бир свеча менен тешкенбиз, кайра ылдыйга закреп болгон. Как раз бул уровеньдин астында мынакей мындайча сызганда закреп болуп, бунун астына андан кийин ылдыйга түшкөн. Азыр бул жерде деле по идее өссө биздики 3000 почти 4000
почти 200-ге чейин өсүшү мүмкүн, андан кийин ылдыйга түшүшү мүмкүн деген ойдомун. Азыр менинки буга точка ход бара турган жери 3648 болуп саналат меники покупкага. Мындан эле точка ходго азырчыраак менин позициям жок. Муну күтөмүн дагы 3 күнгө. Евро доллар азыр будан эч вариант жок. Ачышканга Солананыкы 200 болуп жатат ровно. Так, Solana деле всегда буда деле слом структура болгон, слом тренд деп коелук. Если бул түшүп кетсе, биздики бара турган уровень. Так что 150ге чейин болуп калат экен, бирок андай дей турайлык. Мунуку бара турган уровень мынакей эң биринчиси 180 проторговка болгон жери. Как раз 180'de проторговка болгон жери бар экен. 180, 190 деп коелук. Бул как раз 180, 190го почти важный уровеньге келип калыптыр бул деле. Значит, муну алды кайра өйдөгө кетиши мүмкүн. Бара турган жери 180 деп коелук. Если крайне агрессивный продажа болуп кетсе, анда биздики бара турган жерибиз өтө эле бияк болуп кетет экен. Так, бир күндүк графика менен карайлык. Так, көрүнүш үчүн индикаторду өчүрө турайын. Так, түшүнүктүү. Азыр бир күндүк менен караганда биздики үстүңкү 200 почти 300 миңдеги 300дөгү ликвидти алган эмес экен, биздики ылдыйга продажа болуптур. Мындай караганда бир жумалык менен караганда бизде конкретный тренд бар. Астыңкы уровень сопротивления жана үстүңкү уровень сопротивления болуп эсептелет бул жер. Мынакей болгондо бул жер алганда астыңкы уровень поддержка, үстүңкү уровень сопротивления. Азыр биз поддержканы теше албай, ылдыйкы сопротивление теше албай, ылдыйкы уровеньге кетип бара жатабыз да. По идее, бул жерде деле слом структура болду. Эми биздики менин оюмча ылдыйга келип, кайра эле өйдөгө кетиши мүмкүн. Азыр мен будан вообще эле позиция карабай туруш керек экен. Же болбосо буда өсүп, буда деле глобальный коррекция болуп, анан кайра өйдөгө кетиши мүмкүн 5 балына болуп. Бирок менин оюмча бул эгер биткоин түшүп кетсе, анда биз муну 100ге чейин көрүп калышы мүмкүнбүз. Бирок азыр кээ бир жаңылык, мындайча айткандай, Telegram каналдар бар, новостной. Аякта чыгып жүрөт, биткоин эгер 92 миңге чейин, даже 100 миңге чейин түшүп кетиши мүмкүн деп. Бирок если биток 100 миңге чейин түшүп кетсе, анда биз Solanаны ровно дагы 100 доллардан көрүп калышы мүмкүнбүз. Булга бизге если 100 долларга түшүп берсе, анда бул өтө мындайча айтканда скидка болот покупкага, менин оюмча. Так, азыр мен будан позицияга кирип эле койгонум жакшы. Бул азыр мындайча айтканда өтө эле түшүп кетиши мүмкүн. Бирок чечимди өзүңөр чыгарыңар. Покупканы кайрадан кылабыз, кайрадан точка ходко кирем, канча сумма менен кирем деп чечимди өзүңүздөр чыгарасыздар. Так что биткоиндин графикасы жана общий эле анализ түшүнүктүү болушу керек. Комментарийга чек коюңуздар, жаза кетиңиздер. Андан кийин лайктан басып коюңуздар.